İstey бериңиz. Мен сизге вообще тоскоолдук кылган келген жок. Аны эмне кылып атасың? Тоскоолдук кылып атпайсың. Азыр менин көзүмчө тетиги чыгып туруп деди, эже кууп атпайбы ар кимди бияка машинаны койбо депчи. Ошол эжеге айтыңыз. Бул деген биздин жарандар келип аткан жер. Бул ушул атайын парковка ушул жерге. Ошолор киргенге атысы бар деп. Сиз пандемиянын артына жатсыңыз. Сен тарактатпай була. Бул жерге келип ал. Стул деле жылдырып койду. Тепкилеби бул жерде сен келип алма. Сен эмне буларды неме кылып атасың? Кетир. Колуңузду алсаңыз сиз. Чык. Колуңузду алыңыз. Чык. Неге чыгам? Албайт бул неме. Бул мен тартып жүрбөй канча. Байкес бул суроо жөнөкөй эле суроо атат. Неге чече албайт атасыңар түшүнбөй атам мен. Мен сизден оор нерсени сурап аткан жокмун, туурабы? Мен сизден мыйзамдуулукту сурап атам да. Сен үстүнөн секирип бир нерсе дей албайсың да, туурабы? Ана мен начальниктин вопросун мен кантип чечем? Мен чече албайм балам дедим. Десем болбой элесилер, демитилде кыйкырып элесиңар, андан кийин эмне кылайын мен? Качып кеттим болбодуңар, кайра бияка келдим болбодуңар. Азыр. О, Макенеке. Жакшы. Мен мына шайды кече баштым да немеле. Жок ака, мен иште Турсаңыз эме болуп аткандарчы. Мен анан жок, анан кийин сүйлөшөлү, мен кишилерим бар. Кишилерим бар ака, мен азыр алдымда. Анан кийин сүйлөшөлү. Мына эми мен азыр Өзгөн шаарында жүрөм. Бауыржан менен бирге жумуш алып барып атабыз. Эгер силердин көйгөйлүү суроолоруңар болсо, бизге кайрылсаңар болот. Менин номерим 900 плюс 996 990 900 014. Ал эми Бауыржандын номерин азыр Бауыржан өзү айтат. Бауыржан? Менин номерим, WhatsApp номерим плюс 996 702 69 69 87. Эгер силерде көйгөйлүү суроолор болсо, биз чечип беренге аракет кылабыз. Ушул номерлер менен байланышка чыксаңар болот. Ушул беле 086, жакыныраак барып тарталыш. Баягыда тигил биякта байкебиз айтып атты эле, тонировка жок бул машинада деп. Мына ушундан бир жума мурун Бауыржан экөөбүз келип ушул машинаны тартып кеткенбиз. Алдында тонировка чапталган болчу. Биздин съемкадан кийин тонировкасын алып коюп тур. Жүрсөң Бауыржан, номерин тартып кой. Жана нарезка менен көрсөтүп койсуң да, 086 болчу экен, Мынакей 086 деген номер. Өзгөндүн милиция кызматкерлерине рахмат айтабыз. Ушинтип мыйзамды сактап жүргөнгө аракет кылалы. Мен айттым. Сиз ким болосуз? Мен ушул кароолчусу болом. Менин атым Эрлан болот да, укпаспы? Бул жерде баягы муниципальный собственность болгондон элдин калган эл келип койгонго акысы бар, туурабы? Жок, бул жерде иштейсиңби сен? Госрегистр иштесең, же нотариуста иштесең койгонго мүмкүн. Болбосо аяка кой. Ким айтты билем? Ушул жерде начальство. Начальствосы каякта? Мен начальствого кирип чыгам. Менин атым Эрлан Кокулов болот. Иә. Жок, ошо каякта ким аты? Ошол айткан кишини айтсаңыз, мен азыр кирип барам. Замдар ким? Атын айтсаңыз, бул кишиге баргыла деп. Барсаң экинчи этажда ошо офисте. Ошондой буйрук берди беле сизге? Мына жерде иштегендер гана коет. Жок, ошондой буйрук берди беле? Ооба, ошондой. Берилген, да? Всё хорошо. Бауыржан кеттик. Ана жерде деле неме? Барса деле жазып турбайбы? Код басып Кеттик Бауыржан немеге киребиз. О, Бауыржан, оп атасың? Бuyakta o demek gerekiyor. Мен атым Эрлан Кокулов болот, жаранда активистмин. Бул стоянкага машинаны коюп атсак, машинаны койгонго болбойт деди да. Болот. Коюшат. Жок, койгонго болбойт деп айтты. Тиякта эжекебиз анан ким айтты десем, руководство айткан дейт да, начальниктер айткан дейт. Кайсы начальникке кирсек болот бул сурооюмча? Аз чалып боюнча обедтен кеч кирген негизи. Бияка негизи мурун 2 ишкана болгон да бизгечи. Бизде ар жакта эле болгон, биз госрегистр. 2 ишкананын эме сотрудниктеринин машинасы коюлат да. Анан башка жарандардын машинасы коюла, ошону тактир бетке мен дагы. Мен жумушка жаңы эле келдим да. Бияқта кимдер бар? Директор барбы? Директор эме губернияга кетти эле ошко.
Saat 10'da. Bölüm başçısıysa. Bölüm başçı emedi. Tuğlaka? Kayıqtaysiz? Gelmeksiz mi? Özünüzün aşkınadağı? Özünüzün aşkınadağı? Kaçan gelesizler? Büro geldiler de. Abet qanchaga chun sizlarda? Büro geldiler. Bersangiz. Jaranda aktivist keliptir. Jaranda aktivist atınız kim? Erulon. Erlan degen. Erulon. Erbulan degen. Aktivist keliptir Erbulan degen. Bersangiz men сөйлөшүп турам. Алло. Assalomu alaykum. Алло. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Атым Эрулан болот, Кокулов. Жарандык активистмин. Биякта бир суроо болуп атат да силерге. Му тыштагы стоянка боюнча мага элдер айтты да, силерди ошол стоянкага койдуртпай атат. Машиналардын, келген жарандардын машиналарын депчи. Ошол боюнча келгенде, бул муниципальный собственность болгондон кийин бул жерге келген жарандар машинасын койгонго акысы бар да ал жерге. Çoğun жигит биринчиден мен начальник эмесмин. Азыр убактынча карап турам. Ал вопросту мен чече албайм. Анын начальниктин өзү менен сүйлөшөт. Түгөл баке, бул начальник менен эмес, бул эч ким менен чечиле турган неме эмес, суроо эмес негизичи. Бул деген баягы жарандын укугу да. Силер жарандын укугун бузуп атпайсыңарбы? Сиз болосузбу, начальнигиңиз болобу, кимиси болот? Жок, түшүндүм, мен эми аны мен приказ бере албайм да, мен приказ берип токтотуп аны алып кое турган эмес. Биринчиден муну начальник чечет дегенин себеби өзүң билесиң, мунун чече жакындан бери мына экилепсия жатат, пандемия болуп, баягы оору болгондугуна байланыштуу аны токтотуп койсо керек аны. Адамдар көп киргизбей, азыр деле биз адамдарды киргизбей жатабызбы? Ошонун себебинен болсо керек мен эми Түгөл баке, эми ал деген ал стоянка да, ал мындай эл чогула турган жер эмес да, ал машина уна токтотуп турган жай да. Эми өкмөттүн аны ошонун үчүн айтып атпаймынбы. Сиз канчадан кийин келесиз? Макул, сиз канчадан келесиз? Кетип атам, азыр комиссия менен мен азыр кетип атам, уже барып калам, 15. Всё хорошо, күтүп турабыз анда макул. Бул жана госрегистрдеги жазуу экен, ушул жерге коет дегендей кылып койгон окшойт. Бул негизи көлөкө жер экен, ошон үчүн мындай. Мен түшүнгөнүм боюнча начальство өзүнө бөлүп койгон окшойт да бул жердичи. Жүрүң, эме болду? Келдиңер. Бишкектен келдим. Жок, каяктан келсеңер эле мен айттым го, бул жер мен биринсе кыла албайм, начальник чечет. Азыр убакыт менин колумда эмес бул нерсе. Сиз кимсиз биякта? Мен азыр зам начальник убактылуу Сиз зам начальниксиз. Жок, зам начальник эмесмин. Мен начальник отделимин. Убактылуу зам начальниксиз. Убактылуу. Жүрүңүз анда, сүйлөшөлүк, тияка барып. Эмне сүйлөшөбүз? Бул парковка деген, бул муниципальный собственность да. Муниципальный собственность эмес бул. Кандай, кимдин собственность? Бул биздин карамагыбызда. Биздин собственность. Частный. Сиз да муниципальный немеге карайсыз. Муниципальный карабайбыз. Ага, карайсыз. Эмнеге бул частный? Мамлекеттик ишкана. Муниципальный да? Муниципальный эмес. А кандай болот муниципальный деген? Мамлекеттик ишкана бул. Мамлекеттик, хорошо. Муниципальный эмес. Ошо мамлекеттик ишкана болгондон кийин бияка баягы сизге келген жарандар келет, туурабы? Анан Ошол жарандарга ушул жерди бош туруш керек да. Силер жарандар азыр айтып атпайм. Азыр пандемияга каршы токтотуп койгон пандемия болгондуктан азыр жок кылып койгон. Приказ менен берип койгон ушундай. Кырбайтсаңыз. Мен үнүм ошондо. Сен мага командовать этесиң. Жок, мен командовать берем, мен сизден суранып атам да. Сен менин баламан да кичинекей баласың. Анан сага командовать этип атасың да сени. Жок, суранып атам да, мен сизден командовать Кой, болду, башка вопросуң жокпу? Жок, менин вопросум бар, ушул жерди мен чечип туруп кетем да. Мен айтып атам. Аны начальник менен чечесиң, мен чечпейсиң. Сиз зам начальниксиз. Зам начальник мен убактынча. Сиз түшүнүп атасызбы? Убактынча болгондо деле мен сизге түшүндүрүп атам да. Мен сизге иштегенден кийин койбойт. Значит, пандемия маалында койбо деген приказ чыгарса керек. Ал мен пандемия маалында анда тиги эчиңер жаба албайсыңарбы анда? Жабылып турбайбы, эмне болуп турат? Жок, элдер келип атпайбы баары, туурабы? Адамдарды карап отурат. Байке, дагы бир жолу суранып атам, сизден кыйкырбай сүйлөңүзчү, мындай кичине мен сиз менен жакшыраак эле сүйлөшүп атам го. Жок, эми
Мен да кыйкырып атам. Анда Кыйкырып атпайсың сен. Мага командовать этип атасың. Мен сизге командовать эткен жокмун байке. Башка. Болду, башка сөз Сиз жокпу? сүйлөшпөй болгонго акыңыз бар. Мен суроом бүтө элек мен. Сиз кыйкырып эле жооп бербей атасыз менин Мен суроомо. бүттүм эмсе. Мен сага окшогон адамдар бүт турат аны. Мен суроом бүтө элек дейм байке. Байкеси. Биз адам эмеспизби? Адамдар карап турат мени. Жо, анан сиз ушул эле адамдар карап турган адамдарды ушул жерге кийирбей атпайсыңарбы стоянкага? Кандай акыңар бар кийирбегенге? Начальник менен сүйлөшчү, көп кашмор. Жо, начальниңер менен сүйлөшөмбү, силер кимиңер менен сүйлөшкөн маалда да сиз да билип алыңыз, могу жерге кирген ар бир адамдын, ар бир жарандын укугу бар киргенге. Макулбу? Байкеси. Милдетиңди да билип алчы, укукту айтып. Жо, ошо милдетим менин ошол эмне болду? Күнмөс бияка кирген азыр. Неге? Мүмкүн эмес азыр балдар карайт адамдар иш баштаган керек, 1,5 баштасын анан киресиң. Биз деле ишкен жүрөбүз го, биз эмне өнүп турабыз бу жакта. Байкес. Силер мага кылган мамилеңерди ушул жерге келген элдерге да кыласыңар болуш керек, Бул кандай? Мен сизге Бишкектен бери келип жаштанкай сүйлөшүп берип атам, байке. Кылган мамилеңиз кандай? Муну кантип түшүнсөм болот мен? Эмне мамиле кылып атасың? Мен сизге айтып атам, жаман сизге чечип бериңиз деп атам. Мен чече турган эмесмин деп атам. Ким чечет? Начальник келет, чечип аласың аны. Эмнеге сиз чече албайсыз? Мен чечпейм. Бул жөнөкөй эле суроо да, бул мыйзам катары мен сиздин сурооңузда. Мен Мен өзүмдүн сөзүмдү айтып аткан жокмун. Айкырба сен мага. Мен да айткам, сиз да айкырбаңыз. Айкырбайм. Жантан бери кыйкырып эле качасыз да суроодон. Мен ушул суроо чечилмейинче бул жерден кетпейм. Түшүнүп атасызбы? Сиз зам начальник катары сиз айтсаңыз болот. Бул деген жарандар койчу коом депчи, парковка деп айтсаңыз болот. Сиз эле чечип койсоңуз болот. Мына обязательно начальник чечип керек эмес. Менин милдетиме кирбейт ал иш. Мыйзам деген бар да. Түшүнүп атасызбы? Мыйзам бар да. Мыйзамга баш ийгиле да. Түшүнүп атасызбы? Мен айтканды угуп атасызбы сиз? Сиз укмайынча мен бүтүкпөйт. Сиз угуңуз. Сиз мен айткан нерсени түшүнүп алыңыз. Анан мен кетем, байке, мен сизди иштетем. Иштей бериңиз. Мен сизге вообще тоскоолдук кылган келген жокмун. Аны эмне кылып атасың азыр? Сиз азыр менин көзүмчө тетиги чыгып туруп деди, эже кууп атпайбы ар кимди, бияка машинаны койбо депчи. Ошол эжеге айтыңыз. Бул деген биздин жарандар келип аткан жер. Бул ушул атайын парковка ушул жерге. Ошолор киргенге акысы бар деп. Сиз пандемиянын артына жазып сен тарактатпай була. Бул жерге келип ал. Стул деле жылдырып койду. Тепкилеби бул жерде сен келип ал мага. Сен эмне уларды неме кылып атасың? Кет. Жылдырасың. Колуңузду алсаңыз сиз. Чык. Колуңузду алыңыз. Чык. Неге чыгам? Албайт бул неме. Бул мен тартып жүрбөй канча. Байкес, бул суроо жөнөкөй эле суроо атат. Неге чече албай атасыңар? Түшүнбөй атам мен. Мен сизден оор нерсени сурап аткан жокмун, туурабы? Мен сизден мыйзамдуулукту сурап атам да. Азыр наряд келет сизге. Бар, алып кел, нарядтан. Азыр келет. Алып кел. Чыкабыз аны деле. Эгер алып өзүңүздү алып жүрө турган болсоңуз, анда жүрөккө чалышып Мен иштеймби, же силер менен ушинтип жүрөбүз? жүрүңүз. Жанагы бүтүрүп бериңиз аны менге. Эмнени бүтүрүп берем? Жана эжекеге айтыңыз, бул деген биздин жарандар кое турган жер деп. Жүрүңүз. Антип кубагыла деп. Кубанга болбойт деп айтыңыз. Бул мыйзам да, туурабы? Сиз бирөөнүн укугун бузуп атпайсызбы сизчи? Сен каяка келдиң, ушуну айтчы. Мен могу Сен каяка келдиң? госрегистрге келдим. Госрегистрге келгениң жок, сен Ревого келгенсиң. Ревого келдим. Эмне кылдыңар бу жакта? Өзүңөрдүн көйгөйүңөр. 2-3 күн мурун мына бала келген. Начальникке кирген бул жерге коюшка мүмкүн эмес деген. Десе эле мен начальникке керек болсо конторасына койгонго акым бар деп айткан мына бала. Ушу бала. Ушу бала. Конторго кандай акың бар сен койгонго ал жерге? Керек болсо начальниктин конторасына. Байке, мындай да. Жок, конторго кандай мен койгонго айткан акы бир бар? Начальниктин конторуна кандай кылып коесуң сен? Сен кимсиң бул жерде начальниктин конторуна? Бул жаран. Бул жаран. Жок, бул жаран. Мен жаран эмессиң, сен жаран эмес, буяк жаран эмес мында. Жок, Биз эмне бөлөк жактан келипсиз? Сиз жумуштасыз. Неме кыйкыра бербегиле ушундай. Мына жерде иштегендер гана коет деп айтты, кароолчу, туурабы? Мен сизге айтып атам, ошол жерде иштегендер гана коет машинасын деди. Ошол мыйзамсыз силер айтып аткан нерсе. Мыйзамсыз эмес. Мыйзамсыз. Ушул жерде иштесеңер коет. Силер азыр мындай кичинекей нерсени мыйзамды бузуп атасыңар. Бул кичинекей мыйзам, бул чоң мыйзамдарга айланат да, барып. Байке, мына мен сизге түшүндүрүп берип атам да. Бул жарандар кое турган жер. Силерге келген жумуш менен келет да жарандарчы. Ошолор мен көрүп турганым боюнча, силер жерге даже бир нерсени жайып алгансыңар, эмне болгонсуңар? Толуп атат бул жерде неме орунчу. Силер жөн эле бир кысымтык кылып атасыңар да, ошол жерге келген адамдар. Анан ушун баланы сүйлөгөн туурабы?
Баланы сүйлөгөн туура эле кое алат. Бабыржан деген баланы сүйлөгөн Туура. Керек болсо мен начальниктин канасына койгонго уруксат. Кайсы начальник? Бул начальниктин канасына коюп деп айтпаптыр. Мына айтып атпайбы? Айтыптыр. Мен айттым. Кароолчуга. Керек болсо начальник канасына чейин коём. Эми тартпай эле кой, өзүң шарманда болосуң. Токтоңуз. Ооба. Шарманда болсо мен шарманда болом. Ооба болуптур да эми эмне керек бар? Болду. Эмне кылайын эми? Мен силермен тура беришим керекпи? Могул. Ишке барышым Сиз керек. мени түшүнүңүз. Мен сизге айтып атам. Мен мыйзам түрүндө келдим. Мыйзам түрүндө түшүн угсаңыз, жанатан бери кыйкырып атасыз, тияка бастыңыз, артыңыздан бардым. Эми мен уксаңыз, мен сизди сурап бул угуңуз деп. Сиз макул барып иштеңиз. Сиз азыр бул эжекеге айтыңыз. Мыйзамдуу түрдө бияка жарандар киргенге акысы бар. Болду. Сиз мыйзам жок да бияка киргенге болбойт да, акысы жок жарандар. Түшүнөсүңбү? Пандемияга каршы Эми байке автостоянканын кандай айырмасы бар пандемияга? Мен бир да мыйзамда окуган кыйкыра бермеңиз. Мүмкүн эмес кирген. Кыйкыра бермеңиз. Сурап атам го, кыйкыра бермеңиз. Сиз угасып атпайсыңыз. Сен кыйкырсаң да мен эмне карап Мен бир да жол кыйкырам деп сен жаш атам. бала, Мен сен сизди акырынраак сүйлөшөлү, акырынраак сүйлөшөлү деп атам байке. Жаш бала. Акырынраак сүйлөшөлү, акырынраак. Байке, мындай уксаңыз, угуп атасызбы? Биз мындай сүйлөшкөн. Отургучсуз сиз дагы, эжеке. Биз мындай сүйлөшкөн чыктык да, туурабы? Жүрөңүз орусу. Сүйлөшкөн чыктык да. Жок, билбейм. Аз отсаңыз, аз 5 Мен иштейм. Сиздин жумушуңуз непосредственно мен сүйлөтканда сиздин жумушуңуз. Мен жаранмын. Мен жаран катар келип атам Биз бияка. жаран эмеспи? Биз эмне булар Жаран жаран? кое тургулачы. Угуз болсо керек, биз дагы ошентип сартан берип жүрөбүз биз дагы. Мен дагы жантан берип атам. Күтүп отурабыз. Эже, ой, байке. Мындай да. Адамдардын Мен булар укугу бар. Башка нерсе чечип алла кең түгел. Ерлан, тигини бүтсүн анан сүйлөшөбүз. Макул, кычайтын коюңуз анда. Жок, ал жака барганда эмне кылат элеңер? Болду. Бүтүп турбайлы анда эмне кылышым керек? Мен биякта түнкү 5ке чейин, 10га чейин Азыр эмне кылышым керек мен силерге? Азыр могул камеранын көзүнчө бул эжеге айтасыз. Бул жерге жарандардын киргенге укугу бар. Мен сага айтып атпайбы. Анткени укугу бар. Эмнеге укугу жок? Силер мага түшүндүрүп бергилечи, укугу жок деп түшүндүрүп бергилечи. Ай, убактылуу жок да, пандемия бүткөн. Пандемияда стоянкалар жабып койгула деген жерди бир жерден да окуган эмесмин мен. Запреща любой ишканага барсаң бар. Мыйзам деген бар, мыйзам жазылат да мындай. Жок, киргизип билем аны. Байке макул. Киргизип койчу, болдубу? Жок. Аны киргизип койгон. Машиналарды болдубу? бүт машиналар Чечиле турган маселе, чечиле болду. Всё. бүт машиналар киргенге акысы бар бияка, туурабы? Жок, ошентип айтыңыз. Жок, болду, мен айттым го, мына киргизип койгула деп атам. Анан мен эми полностью турушчу, менин күчүм жетпейт. Мен начальник эмесмин. Калган начальник мен. Бул жерге машиналардын айдоочулардын киргенге укугу Айтып барбы? койдум го эми. Барбы? Болду, бар, ана болдубу? Болду. Койчу. Эжеке мындай да. Силер адамдардын тартпа. Сен мага тартпа. Эмне адамдардын адамдар? кичинекей укугун бузуп атасыңар да. Адамдар укугун бузбай эле силерде болот. Токтопчу. Болду да. Зачем все? Эжеке макул кечирип коюңуз. Айтайын укпай атасың. Макул кечирип коюңуз эже. Кирип, Мен кантара начальнигине кирип, Жакшакай болуп Жакшакай болуп кирдим. Жок, ошо кирсек ошону укпай койду эжеке. 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 Мен сени газетага жазам. Эжеке. Жазам. Эжеке. Сиз ишинен эмне болгонун көргөн жоксуз да, туурабы? Ишинде эмне болгонун камерадан көргөзөйүнбү? Көргөзсүңбү? Көргөзсүңбү? Токтоп тур. Сен эмне болгон күндө дагы сен маданияттуу. Тепкен жок. Стоять. Стоять. Эч ким тепкен жок. Мен кимди тепкип коймойм. Тепкен көп. Эжеке. Мына жерде 3-4 бар. Жалганчы. Жалганчы. Эже, андай айтпеңиз эже. Эже, айтпеңиз. Эже, мен ошол жерде тургам, эже. Айтпеңиз, эже. Теппеген болсо, тем более камера турат деп атасың. Эже, айтпеңиз, Тем эже. более камера бар деп атасыңыз зачем? Давай, Бауыржан, сыймай. Бул жерде мындай болуп атат да. Бирөөлөргө сезилиши мүмкүн, биз жөн эле бир жерге келип өзүчү салып атабыз. Жөнөкөй кичинекей жерге, бул унаа токтотуучу жай деп элечи. Кенеде эле унаа токтотуучу жай, анан ушунча жерге келип эмне мынча өзүчү салып атасыңар деген ой болушу мүмкүн. Жөнөкөй эле унаа токтотуучу жайга силер жумушуңар менен келгенден кийин булар киргизбей коюуга акысы жок. Бул тетигил эл кирип аткан дарбазада эле дарбаза. Просто ошол машиналар кире турган дарбаза да. Ошол себептен азыр силердин бул кичинекей мыйзамыңарды бузуп атса, дарбазага киргизбей машинаңар менен, унаңар менен. Анда бул ушундай кичинекей көйгөйлөрдөн чогулуп отуруп, чоң көйгөйлөр, проблемалар чыгат да. Ошол проблемалар бул зданиянын ичинде болот. Ошол себептен биз ушундай кичинекей укугубуз болсо да, ошол кичинекей укугубузга күрөшүшүбүз керек. Рахмат. Мен мына жерден келсеңиз, мен бир түшүндүрүп коеюн да. Мага
эме кылбайлы го, ичине кирип ошол жерден эме алабыз. Жок, сиз биринчи менден маалымат алып алсаңыз, эмне себептен чакырдым, эмне маселе менен чакырганымды угуп алсаңыз, анан кийин мына мен сиздин артыңызда турган госрегистрдин зданиясы, мамлекеттик ишканада турабы. Анан мына сиздин алдыңызда турган автоунаалар токтоп турган бул стоянка турабы. Ушул стоянкага кечээ мен келгенде машинаңызды койгонго болбойт деген замечание болгон. Кайсы жерге токтоткон эле машинаны? Ушул жерге. Кайсы именно ушул жерге же? Она ак машина турат го? Ошонун жанына. Көлөкөгө. Ооба. Анан ал автоунаа, сиз сөздү бурбаңыз. Азыр автоунаа ак автоунаа көлөкөдө турат. Мен ошонун оң бетине койгонмун. Оң жак бетине. Оң жак бетине. Эмнеге бул жерге мына жерде турган автоунаалар көрүп турасыз, биз 20-30 автоунаа токтоп турат. А мага болбойт десем, жарандарга болбойт, болот только мамлекет кызматкерлерге. Ушу госрегистрде иштеген кызматкерлер токтосо болот дейт. Сен токтотконго болбойт дейт. А мейли дегенмин, кеткенмин. Бүгүн башка автоунаа менен келдик. Келсек ошол эле замечание да. Анан начальник жок, зам начальник айтсак, ал болсо ошо кабинетинде колумдан кармап, күч колдонуп, кабинеттен чык деп бир орой мамиле жасады. Анан мен сыртка чыккандан кийин мен дагы сизди ушундай кылсам кандай болот экен деп, мен да колумдан кармадым. Мына түртүп көрөйүнчү, кандай болот экенсиз десем эле. Анан кичине бир түшүнбөстөр болуп кетти. Ошол киши как мамлекет кызматкер катары кечирим сурасын. Мен дагы баласы катары, ал киши улуу киши экен. Мен да кечирим сурап коеюн, жарашалы. Анан ушундай нерсе жарандардын укуктары тебеленип, ушундай бир чыр-чатак башка болбосун деген ой максатта. Деген ой максатта чакырдым. Дагы бир маселе, анан сиздер айтасыздар. Бул жеке менчик жер эмес. Бул жер муниципалдык, мамлекеттик жер. Каждый жаран мына госрегистрге иши менен келгенде автоунааларын токтотконго укуктуу. Бүгүн кайсы жерге токтоттуңуз? Бүгүнбү? Бүгүн мына тиги Тико турат го? 5682. Ошо Тиконун алдына токтоткон. Жүрүңүз анда кирип сурайлычы. Эмне себептен токтоткон болот? Неке мамамда кайтты. Рахмат. Olmasa var. Olmasa emniyet. Otuzkara. Yok mu? İyo. Şöyle girsenize. Kaç kabineti o şurada? Şu. Ne mevcut? Çakıyorum. Ne mevcut? Evet. 501. 501. Yeri tanız 14. Nasıl? Ne oldu? Men жалган айтып атамбы? Мен сизге эч нерсе кылган жокмун. Сен мага эч нерсе кылган жокпу. Ооба. Сен мына столдорду тепкилеп, Тепкилеген жокмун мен. мени тепкилеп, видеону көрөлү? Мен көрөбүз. Кел, ал кел, шейлердин көзүнчө көргөзү. Токтоңуз. Аны ошол сиз арыз жазасыз го? Сот болот, тергөө болот, ошондо мен көргөзүп берем. Азыр мындай кылалы. Мен ошоймун. Үйлөрүм бар менин. Arızın özünün blankasını veremem siz. Arız yazasız mı? Siz arız жазасыз ба? Мен арыз жазбайм, бул киши арыз жазсын, арызы жалган болгондо такталат, мен видеону берем тиешелүү жерге. Анан эртең соцтармакка чыгат, ошондо эл дагы өз баасын берет. Болупту. Жанындагы журналист дагы көп, мен сыртта машинадан да тартып турган бүт бардыгы бар. Анан кийин азыр мына жазган арыз жалган болсо, мен суранамын, мыйзам чегинде жалган арызына жазага тартылсын. Men iş malda gelip alıp beni işten kaldırganda mayda. Азыр мындай кылабыз. Мен бул кишиге түшүндүрөйүн деп аттым эле да, бул укпайлы. Азыр мындай болду. Мен кече келгенмин бул жергечи. Бул жерге келип, автоунааны токтотсом, бир киши келди дагы, силерге токтотконго болбойт жарандарга. Неге десем, ушул госрегистр иштеген мамлекет кызматкерлери гана токтотот деди. Аны ким айтты десем, начальник айтты деди. Анан мен начальникке кирдим. Кирсем, иним, кечирип кой. Экинчи кайталанбайт. Жарандар кирип, автоунааны токтотту деп мени чыгарган. Мен кеткенмин. Бүгүн башка автоунаа менен келип токтодук. Анан ошол жерде бир эже бар экен, биз машинанын ичинен да тарттык. Биз барып каткан турган да.
Бул жерде мына киши айткандай урду, тепти, колунду кайрыды деген сөздөр мына эл дагы көрөт, бүт фиксацияны чыгарып беребиз. Биз бул жерге жөндөн келген жокпуз. Бүт барып подконтроль. Анан бул кишиге бүгүн келдик, келсек бир эже айтат, машинаны токтотконго болбойт. Журналист Эрулдан Кокулов айтты. Мен машинанын ичинде отурганмын. Бүт фиксация. Анан немеге начальник айтасыңар, начальник ошондой деди. Начальник келсек жок экен. Бул киши зам начальник экен да. Анан бул кишиге келип эле айтып түшүндүргүчө болбой эле бул киши улам журналистке бакырып кыйкыра берди. Анан ошону менен кабинетине кирдик. Дал ушул жерде мына турган столду мен бутума кичине мишет этип калгандан бутум менен кичине жылдырып койдум эле. Стол тарактап кетти. Анан бул киши айтты, эмне теп атасың? Мен айтып тепкен жокмун, жылдырып койдум бутум менен дедим. Ал үчүн мен бардык жерде жылдыра алам. Анан бул киши турду дагы мени сөмкөдө бүт бары бар. Колумдан кармап жукулдатып чык кабинетинен деп биринчи ушул күч колдонду. Ушул киши. Анан мен сыртка чыккандан кийин мен дагы мына сол колумдан кармап түрткөн кандай болот экен, сиз кандай кылсаңыз мен да ошондой кылсам эмне болот экен дедим. Болду. Тептиң эле, Тепкен жокмун, мен фиксациянын баардыгын көргөзүп берем деп атам. Мен сизди тепкен жокмун. Тепкен болсом бутум сынып калсын. Мына мен карганам. Сизди улуу атамдай киши болгон сизди тепкен болсом, бутум бүгүндөн калбай сынып калсын. Видеоңду карачы, ошо жерде балдар аяктарын кыйкырып аткан. Жок, сиз антип тепти дебеңиз. Мен колуңуздан кармап, сиз кандай кылсаңыз ошондой кылган мойнума алам. Мен ал үчүн кечирим сурайм. Бирок баштаган сизсиз. Мен бул жерге азыр келгеним. Сиз менден кечирим сурап, мен сизден кечирим сурап, ага ийни болуп, мындай уруш жаңжал башка кайталамас. Жакшы ниетте келдим. Мен сизге арыз жазып, сиздин башыңызды оорутайын деген жокмун мен. Атамда кишиси сыйлап, эми адам болуп атасың. Ушундай нерсени мындай эле бул кишилерди чакырган себеп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюңуз. Мындай уруш жарандар менен мамлекет кызмат ортосунда ушундай чыр-чатак болбосун деген гана ойдо келдим. Ошол, мына мен бар чындыкты сизге айттым. Ишенбесеңиз эртең фиксациядан YouTube'дан да көрүп аласыз. Эми сиз сүйлөңүз. Мен эмнени сүйлөйм? Мен иш кылдырбастан сенин ары тартып бери тартканыңда мен ниеден тарактатып тепкилеп сизди тепкилеген жокмун. Мен ошол адамдарды күтүп калгандан кийин кой чыккыла, мен эшикти адамдар менен иштейм жокмун десем, болбой тарта баштаган чыгып кетти. Туурабы, артынан кайра жүрдүң. Мындай кылалы. Мен эми кечке сериал болот, буну до конца мага мүйүз чыкпайт, сизге да мүйүз чыкпайт. Фиксация эртең көргөндө эле маселе чечилип калат. Ким эмне деген. Ошон үчүн мен сизге чындыкты айттым. Мен сизди колуңуздан кармап түрткөн кандай болот дегеним анык, камерада бар. Бирок тепкен жокмун. Тепсем бутум сынып калсын, үзүлүп калсын. Кудай карап турат. Камерадан да көрүп аласыз. Эми мындай нерсе бири-бирибизден кечирим сурашып, биз бир тууганбыз. Анан мындай нерсе башка кайталанбасын. Жанагы станкага ар бир жаран кирип, автоунаасын койгонго укуктуу. Ошону айтып коюңуз. Мен сага айттым, ошондо мен азыр убактылуу замначальниктин ордунда турам. Мен ага мисалы сен начальник турса, сен начальниктин үстүнөн секирип бир нерсе дей албайсың да, туурабы? Анан мен начальниктин вопросун мен кантип чечем? Мен чече албайм балам дедим. Десем болбой элесилер, демитимде кыйкырып элесиңар, анан кийин эмне кылайын мен? Качып кеттим болбодуңар, кайра бияка келдим болбодуңар. Азыр. О, Макенеке. Жакшы. Мен мына шайлоо кече баштым да эле. Жок ака, мен иште турсаңыз эме болуп аткандарчы. Анан сүйлөшөсүз. Мен анан жок, анан кийин сүйлөшөлү, мен кишилерим бар. Кишилерим бар ака, мен азыр алдымда. Анан кийин сүйлөшөлү. Эми мен акыркы сөзүм. Улуу баштысыз. Аллах Таалам даражаңызды улук кылсын. Кызматыңызды да жогоруласын. Бирок мен ар дайым карапайым элдин укугун коргоп келген инсанмын. Бирок азыр мен кечиримдүү болуп, мен сизди кечирдим. Сиз дагы кечирим сурап, мындай нерсе болбосун. Ошол станкага ар бир жаран автоунаасын укуктуу. Болду, кечиришебиз, кеттик. Бул кишиге мен чакырган себебин мен айттым, ошол түшүнүп кат жазып койдум. Болду.
Ошондой болсун деп атам мен. Ошондой жакшы ойдо ниетте келдимми? Эми бул жакта эле жакшы өзүң билесиң, жакшы ниет, жакшы ойдо эме алып келтирем. Ошого өзүңүздөр келишип эме кылып алыңыздар. Мен Жок, мен мисалы иштеги адаммын. Эми азыр начальник жок үчүн мен адамдардын көбүп кетип, нары бери жүгүрүп, анын комиссия да бар эле. Бая биз булар звонить эткенде мен комиссия менен бир жерде көргөнү кеттик эле да. Ошол барып кайтып келатканыбызда азыр баратам дедим. Комиссия менен кетип атам мен. Келсем буларды издеп ылдыйга түшсөм, ылдыйда жүрүптүр. Анан барып не болду укаларым дедим. Анан ушундай дегенде мен айтып түшүндүрүп, менин компетенцияма кирбейт. Азыр мен убактылуу начальникмин. Бирок бул ошол вопростарды мен чече албайм. Кечирим сурайм. Сөзүңүздү бөлгөм. Мен сизди түшүндүм. Балык башынан сасыйт деп бекер айткан эмес. Сиздин начальник сизге буйрук бериптир. Жок, мага эмнеге буйрук берет, айланайын балам. Сен дагы туура эмес айтчы. Мага эмне деп буйрук берет? Мага анын вопросун мен чече албайм да. Сен мисалы начальниктин анын начальник чечкен колго бул колго жей албайт. Ошо да. Анын вопросун приказын мен айтып мен кыла албайм да. Туурабы? Анын ошол чече турган вопростор. Анан мен айттым ушундай, мен аны чече албайм. Макул. Десем, жок, эмнеге чече албайсың? Мындай кылалы ака. Алла разы болсун биринчиден, үй бүлө бактылуу болуңуз. Урматтуу президенти Сооронбай Жээнбек Шарипович өткөн мамиле кызматкерлер көрүп, сиздин адептүүлүгүңүзгө баа берсин. Бири-бирибизди урматтап сыйлап жарашалы дагы. Мындай уруш табыс болбойт. Майлы укам, мен мисалы бирisi деген жок. Сен сөздөрүң өзүң. Мен эми карыган пенсияга жетип калган адаммын. Мен мынандай десем, баягы жерде айтып атасың, кой эми силер жашсыңар, мен жүрөгүм ооруйт балам. Эми көп эле тартыша бербейли десем, жүрөгүң ооруса ана жака барбайсың, bu жака барбайсың. Дагы грубый нерселер сүйлөдүм. Эми унчукпай эле кайра кайтып баса бердим. Туурабы? Болуптур, мына. Ошол кечириш ооба, кыскасын айтканда ошол немелерге тоскоолдук жаратпаңыздар. Бизге WhatsApp'тан жиберип атат. Эртең дагы бирөө келип, анан бирөө бирдеме деп чык десе, дагы бизге кайрылса, дагы келип отуруп алат. Хорошо, болду. Өчүрүп турасыз. Ошону урматтуу начальнигиңизге айтып коюңуз. Күндө YouTube'дан жанагындай хит болуп кетпеңиздер. Мен бул жерге жөндөн эч жолку келген эмесмин. Биринчи жолу келип атам. Жалп болгон үчүн келдим. Менде мына биринчи улуу кичүү башым менен сиз улуу баштысыз, кечирим сурайм. Мен мисалы иштеги адаммын. Мен ишимди аткарып атам. Сиздер кечирим сурап коюңуз, мен жаран. Мына кечирип кой эгерде менден бир катаатчылык кеткен болсо. Рахмат, Алла разы болсун. Кудайым разы болсун. Макул. Улууну урматтасаң, кичини сыйласаң өсөсүң балам. Анан аксакалдарды аксакал дебей, көксакалды аксакал дебей эле мынантип эле кыйкыра берсең, анда силерде мисалы аксакалдын сөзү илгери айтылган. Аксакалдын сөзү ок болот деп. Аксакалдар эми бизде эле 60-тан аштым мен, 60-тан өтүп калдым. Мен деле өзүмдүн баягындай ниетим бар. Анан жаман сөз менен бир нерсе деп койсом, сага да катуу тийип калат балам. Ошон үчүн бул бири-бирибизге мындай улууну урматтоо, кичини кызаттоо деген кичине болсун. Сен кечирим сурадың, мен кечирим сурадым. Бири-бирибиз менен түшүнбөстүктү. Мен дагы бир сөз айтып коеюн. Мен сизге Алла үчүн эч кандай арыздоом жок. Мен ыраазымын. Сиздичи? Болду балам, болуптур. Түшүнүшсөк болду ошо. Мен деле Алланын жолунда ошо сага айтарым ошо бири-бирибизге кечиримдүү бололу. Алла кечирсин. Эч кандай арыздоомуз жокпу? Болду, жок. Мен деле сен айтканда арыздоом жок. Болду, Алла разы болсун. Болуптур. Болду.